Бул жолку шайлоонун өзгөчөлүгү парламенттин курамы бир мандаттан жана партиялык тизме менен шайланып келген депутаттардан куралмакчы. Андыктан бүгүнкү күнгө 23 партия шайлоого катышууга даяр болсо, бир мандаттуу аймактардан 381 адам талапкерлигин көрсөттү. Демек, шайлоонун жүрүшү аны уюштуруу иштери чоң жоопкерчиликти талап кылат. Шайлоого көрүлүп жаткан даярдык иштерине компетенттүү органдар жооп берет эмеспи? Бүгүн студиябыздын коногу Кыргыз Республикасындагы шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын төрайымы Шайылдабекова Нуржан Кармабековна. Саламатсызбы? Нуржан Кармабековна, айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө коомубуздагы эң маанилүү окуялардын бири ушул жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого даярдык көрүп атабыз. Сиздерде ушул даярдыктар кандай деңгээлде жүрүп жатат? Шайлоо дайындалгандан баштап эле эки негизги процесс жүргүзүлүп атат. Бул шайлоочулардын тизмелерин тактоо жана талапкерлерди көрсөтүү этабы. Талапкерлерди көрсөтүү этабы ушул 13 октябрда аяктады. Жалпысынан 36 бир мандаттуу округ боюнча 381 талапкер көрсөтүлдү. Көбүнчөсү өзүн өзү көрсөтүү жолу менен, айрымдар саясий партиянын атынан. Ошондой эле 23 саясий партия өздөрүнүн съезддерин өткөрүп, талапкерлердин тизмесин чыгарышты, чечим кабыл алышты. Азыркы учурда ушул 18 октябрга чейин, 18:00 чейин бардык көрсөтүлгөн талапкерлер жана партиялар тийиштүү документтерди Борбор шайлоо комиссиясына тапшырууда. Мына ушул жолку шайлоонун өзгөчөлүгү, башка шайлоолордон өзгөчөлүгү буга чейинки бир мандаттуу округдардан дагы талапкерлер өздөрүн көрсөтүп атат, анан партиялык тизме менен да көрсөтүп атпайбы? Анан сиздерге мындай кошумча түйшүктөр жаралган жокпу? Биз мыйзамдын кабыл алды, аралаш система, мен ойлойм, көп артыкчылыктары бар. Анын эң негизги артыкчылыгы бул шайлоочулар каалаган талапкерди тандоого мүмкүнчүлүк алып атышат. Бул бир мандаттуу округ боюнча дагы пропорционал тутум менен шайлоодо дагы. Бүгүнкү күндө мына ушул талапкерлердин документтери толук түрдө текшерүүдөн өтүп бүттүбү? Талапкерлердин документтерин азыр биз кабыл алып атабыз. 18 октябрга чейин бардык берилген документтер биздин жана түндүк маалыматтарды алмашуу система аркылуу өткөрүлөт. Ал жерде персоналдык маалыматтарды коргоо толугу менен камсыздалган. Анан жана жаңы талаптарга ылайык биз мисалы билим берүү министрлиги менен билим боюнча документтерди текшеребиз. Ошондой эле жоюлбаган соттуулугу боюнча Ички иштер министрлигинин маалыматтардык базасы менен текшеребиз. Бул текшерүүлөр автоматтык түрдө жүргүзүлөт. Ошол каттоо аяктаганга чейин бардык текшерүүлөр жүргүзүлүп, каттоо жүргүзүлөт. Бүгүнкү күнгө чейин канча талапкер каттоодон өттү? Каттоодон өткөн талапкерлердин саны 51 бир мандаттуу округдар боюнча. Ошондой эле жана 23 саясий партия тизмелерин көрсөттү, бирок 7 партия толугу менен өзүнүн документтерин беришти. Бир мандаттуу округдардан канча дедиңиз жалпы? 51 каттоодон өттү. Жалпысынан 381 талапкер көрсөтүлдү. Анын ичинде 32 аял талапкер. Анан бул жерде маанилүү нерсе, азыр биз мыйзамда жаңы талап киргизилген жана мурдагы административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланууга жол бербөө максатында бир нече укуктук жаңы өзгөрүүлөр киргизилген. Анын ичинде мисалы бардык саясий кызматта болгон мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер ошо шайлоого аттанса, алар талапкер катары өздөрүн көрсөтсө, же партия тарабынан алар кызматын тапшырып, анан шайлоого катышат. Бул ошол тең укуктук шарттарды түзүп берүү максатында, ошондой эле административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланууга жол бербөө максатында жаңы норма киргизилди. Ушул эле талап жанагы мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган ишканалар, мекемелердин жетекчилерине дагы тийиштүү. Эгерде 30%-тан көп болсо, ошол мамлекеттик муниципалдык менчик ошол ишкананын менчигинде, анда алар дагы жумушунан кетип гана шайлоого катышат. Анан азыр биз ошондой буйруктарды жана кызматтан бошотуу жөнүндө буйруктарды кабыл алып атабыз. Көп айыл өкмөттөр шайлоого баратышат, мисалы
ар кандай деңгээлдеги жетекчилер алардын баары кызматтарын тапшырып шайлоого катышат. Дагы бир көпчүлүктүн суроосун пайда кылып аткан маселе бул бюллетендер. Ошо шайлоо бюллетендери кандай болот? Ошол жанагы бир мандаттуу округдар, анан партиялык тизме, ошонун ичиндеги мисалы үчүн партиялык тизмеден 54 адам кою атат да. Ошолордун тизмеси кандай болуп, анан өзүнүн талапкерин кантип тандап алыш керек да шайлоочу? Ар бир шайлоочу шайлоо участкада 2 бюллетень алат. Бир бюллетень бир мандаттуу округ боюнча талапкерлерди камтыйт. Ошондой эле баарына каршы деген позиция бар бюллетеньде. Демек бир белги коюш керек тандалган талапкерге же болбосо баарына каршы деген позицияга. Бирдиктүү округ боюнча жана пропорционалдык тутум менен шайлануучу депутаттар кантип шайланат. Ал жерде бюллетень берилет, ага ошол талапкерлерди көрсөткөн жана катталган партиялар белгиленет. Ошондой эле баарына каршы деген позиция бар. Анан бюллетендин бир бөлүгүндө 1-ден 54-кө чейин номерленген квадраттар болот. Демек, ар бир шайлоочу бир партияны тандаш керек. Ошол партиянын тизмесинде бир талапкерди тандайт. Тийиштүү квадратка белги коюш керек. Эгерде талапкер 27-чи болсо, 27-чи квадратка белги коюш керек. Анан шайлоонун жыйынтыгы кантип аныкталат бул жерде? Эң биринчиден партиялар парламентке өтүү үчүн 5%-тан кем эмес добуш алыш керек. Бардык ошол республика боюнча шайлоого катышкан шайлоочулардын добушунан. Ошондой эле ар бир областта катышкандардын санынан 0,5%-тан кем эмес добуш алыш керек. Эгерде партия ушул босоголорду аттап мандаттарды бөлүштүрүүгө жетсе, анда партиянын ичиндеги алган мандаттар жанагы шайлоочулардын добушунун алган санына жараша берилет да. Мындай рейтинг түзүлөт. Ким ушул тизмеде көбүрөөк добуш алды, ошол депутат болуп катталат. Анан бул жерде абдан маанилүү эреже 30% ошо партия алган мандаттардын санынан аялдар үчүн берилет. Мисалы, партия 9 мандат алса, 3-өө аялдарга берилет. Ошол көбүрөөк добуш алган. Калган мандаттар жанагы алган добуштарына ылайык рейтинг боюнча берилет. Буга чейинки шайлоолордо кандай деңгээлдеги шайлоолор болбосун, ушул талапкерлерге мамлекеттик каналдардан эркин бекер эфирдик убакыт берилчү эле да. Бул жолу ошол маселе кандай каралды? Бул жолу дагы талапкерлер үчүн мамлекеттик массалык маалымдоо каражаттарында акысыз эфир берилет. Борбордук деңгээлде дебаттар партиянын арасында болот. 3 этап болот. Жаш талапкерлер үчүн дебаттар, аял талапкерлер үчүн жана партиянын лидерлери үчүн. Ал эми областтык медиа борборлордо ошол бир мандаттуу округдар боюнча катталган талапкерлердин арасында дебаттар болот. Ошондой эле акысыз эфирдик убакыт ошол индивидуалдык бир билдирүүлөр үчүн дагы берилет. Анда маанилүү маегиңизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кыргыз Республикасындагы шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрайымы Шайылдабекова Нуржан Кармабекова менен болгон маекти көрдүңүздөр. Көрсөтүүбүздү улантабыз.